Президент Сооронбай Жээнбековдун ишке киришкенине туура 1 жылдын жүзү болду. Саясат таануучулардын баамында Сооронбай Жээнбековдун 1 жылдык президенттик мөөнөтүндө ички саясатта бир топ өзгөрүүлөр болуп кетти. Алгач шайлоого чейинки сурамжылоодо Жээнбеков Алмазбек Атамбаевдин колдоосу алдында өлкө башчылыгына шайланып жатат. Анын жолунан чыкпайт деп эксперттердин 98% божомолдошкон. Бирок иш жүзүндө мындай божомолдор тескерисинче болуп чыкты. Айтсак, Коопсуздук кеңешинин жыйынында Жээнбеков мурдагы бийликтин учурундагы коррупцияга каршы күрөшкө ичи чыкпай тургандыгын ачык айткан. Бүгүн сот, прокуратура, күч жана коопсуздук органдарынын иши каралат. Булар коррупция менен күрөшө турган органдар, тилекке каршы коррупция менен күрөшө турган мамлекеттик структуралар өздөрү коррупцияга малынып, өз милдеттерин толук кандуу аткарбай жатат. Карым майды бир кумалак чиритет дегендей, бұл органдарда айрым таза эмес кызматкерлер жалпы системанын ичине көлөкө түшүрүп жатат. Кийин КСДПнын съездинде Алмазбек Атамбаев өлкө башчы менен жолугуп, 4,5 сааттай сүйлөшүп, бир пикирге келе албай калгандыгын кыйыткан. Менин да кыялым бир топ. Бирок мындай да мен айтпасам ага ким айтат? Кыргызды менталитети мен билем да, мен да президент болбодум. Азыр тантым эле өзүнөн баштап тууган жакындарына чейин көкөлөтүп, негизи ал мен Сооронбай Шариповичке деле айттым, соке мен муну көргөм, Акаев менен, Бакиев менен дагы. Мындан соң эки президенттин арасындагы пикир келишпестик ырбап отуруп, бир ай өтпөй Сооронбай Жээнбековдун айланасындагы дээрлик бардык Атамбаевчыл кадрлар алмашты. Алгач президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов, андан соң УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев, башкы прокурор Индира Жолдубаева кызматтан кетишти. Ал эми 19 апрелде болсо Атамбаевдин көздөй болгон кадры Сапар Исаков жетектеген өкмөт парламент ишеним көрсөтпөй кызматынан алышты. Эксперттер дал ушул кадрдык жүрүштөрдөн соң президент Сооронбай Жээнбеков өз бийлигин толук жүргүзүүгө жана программасын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк алганын белгилешет. Мен жеке пикиримде анын чоң оппоненттери пайда болгон. Ошол шайлангандан кийин эле бир 3-4 айдын ичинде. Ал экс-президенттин командасы, өкмөттүн толук составы деле ошол командадан болчу. Эгер эски президент менен жаңы президент жакшы мамиледе болсо, анда мүмкүн башка көбүрөөк ийгиликтер болмок. Тилекке каршы тирешип алды. Анын себептерин да биз жакшы билебиз. Анан ошол оппоненттери күткөндөй мындай жетелеме президент болгон жок да. Менин оюмча эң негизги жетишкендиги ошол. Ал баягы өз алдынча көз карандысыз чечимдерди кабыл алганга жөндөмү бар экенин көрсөттү. Атамбаевдин кадрларынан арылган Жээнбековдун кадрдык жүрүштөрүндө бир топ катачылыктарга жол берилди. Сооронбай Жээнбековдун президенттик 1 жылында кызматтан кеткендердин ордуна учурдагы өлкө башчыга жакын, мурдагы коомчулукта анча белгисиз адамдар дайындала баштады. Алсак Бишкек шаарынын мэрини Азиз Суракматовдун дайындалышы, анткени менен Жээнбеков кадр саясатын туура жүргүзүү негизги максат экенин баймой айтып келет. Ал тааныш билиштигине же жакындыгына карабай, кесипкөйлүгүнө гана маани берерин бир нече жолу билдирген. Менимче бул да ошо өтө көп сынга алынган маселелердин бири болду. Бул да менимче ошол саясий өзүнүн командасынын түптөөнүн жана ар кандай ошо атаандаштардан, каршылаштардан кооптонуунун бир бөлүгү болуп калгандай сезилет да. Менимче бул жерде чындыгында эгер ушундай нукта кете берчү болсо, бул саясий бир керектүү максат эмес, жөн гана биз көнүп калгандай ушул профессионалдык жагына карабай, өзүнө жакындыгы, тааныштыгына карап алып калды деген чоң так жана сын айтыла баштайт, бул анык. Ошол эле кезде Сооронбай Жээнбековдун саясатындагы дагы бир өзгөчөлүк. Мурда президент Алмазбек Атамбаев менен мамилеси бузулган топторду өзүнө имерүү аракети болду. Муну президент Роза Отунбаева баш болгон мурдагы мамлекеттик жетекчилер жарандык коом өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүп, ар кандай таасирдүү жыйындарга алардын чакырылып жатышынан байкаса болот. Эмелерди чакырып, НПОлордун жетекчилерин, анан кээ бирөөлөрүн ишке алып, бул эми жакшы эле нерсе, сүйлөшүш керек, пикирин угуп туруш керек. Бирок ошолордон кандай натыйжа чыгып атат? Анын ар жагы белгисиз бойдон калып атпайбы? Анан эми бул баягы мурда чогултуп пикирин уккандар болчу эмес эле. Укук коргоочулардын башкы катышчу эле бул чакырып, карап, көрүп, давай карайлы деп атат. Бирок ошол эле мезгилде омбудсменди шайлаганда чурулдабадыңарбы?
Эң главный укук коргоочуну, мамлекеттин укук коргоочу, жогорку кеңештин укук коргоочусун. Мына ошол айырма болуп калбадыбы? Кана ошол укук коргоочуларга көңүл бөлүнгөндүгү. Сооронбай Жээнбековдун президенттик алгачкы жылындагы ишмердиги, тышкы саясаттагы иш сапарлары менен эсте калды десек болот. Бул убакыт аралыгында президент Кытайга, Түркменистанга мамлекеттик сапар менен барды. Ал эми коңшу Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркияга расмий сапар. Ал эми Орусияга 3 ирет, Бельгияга, АКШга жана Белоруссияга иш сапар менен барды. Жээнбеков буга чейинки бийлик учурунда ортодогу мамиле соолундап кеткен Казакстан менен Түркия өлкөсү менен болгон карым-катнашты жанданта алды. Бул анын тышкы саясаттагы негизги жетишкендиги болуп кала берди дейт саясаттануучу. Тышкы саясатты алсак, коштолорубуз менен баягы абдан начар мамиле болуп калган мамилелерди оңдоду десек жаңылбайбыз. Мисалы Казакстан менен, ошол Өзбекстан менен мамилени жакшы кылды. Ошол эле Туркия менен мамилени жакшы кылды. Россия менен деле чын айтканда салгындап калган, ошону деле жөнгө салды десек болот. Шайлоо маалында Сооронбай Жээнбеков президенттикке шайланса коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө убада берген эле. Жада калса анда 35 коррупционердин тизмеси бар экенин айтып, аларды жазага тартаарын эскерткен. Бирок иш жүзүнө келгенде ошол айтып жаткан коррупционерлер менен күрөшүү байкалган жок. Атамбаевдин үзөңгүлөштөрү Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов, Албек Ибраимов, Осмонбек Артыкбаев сыяктуу КСДПнын белдүү өкүлдөрү камакка алынды. Аларга карата Бишкек жылуулук электр борборундагы оңдоп түзөөдөгү коррупциялык иштерге байланыштуу айып коюлду дейт саясатталдоочу. Эле дебатта айткан бир 35 коррупционердин тизмеси колумда. Бабанов сенден баштайм деген. Анан кийин Бабановдун коррупциясын жөнүндө иштеле косколгон жок, калган 35 эмне болгону белгисиз. Тетистеги окуяга байланыштуу эле азыр ошону карап көрүп атабыз. Эгер тетисте авария болуп калбаганда эмнени карамакпыз, эмнени чукуламакпыз билбейм. Анан параллельно эле ошол 35 коррупционердин четинен чыгарып карап иш коскоп текшерсе болот да. Сооронбай Жээнбеков башкарган 1-жылда анын дарегин айтылган дооматтардын бири сот реформасы ишке ашпай, экономикадагы абалдын чекке жылытпаганы, коопсуз шаар сыяктуу долбоорлордун токтоп турганы болуп калды. Бирок президент өзү сот реформасын ишке ашыруу үчүн эрки жетерин билдирип келет. Ушу программаны ишке ашырабыз. Эң эле биринчи фактылар канча судья бар. Эң эле биринчи саясий эрк керек, анан каражат керек, кадрлар ресурстары керек. Ошол да бүтөө бардын. Эмне керек? Анем айтпадыбы? Мен айтты да. Эмес Сокбаев айтты. Башка сөзүңүз жокпу? Отуруңуз. Эрк керек, каражат керек. Эрк бар, каражат таап берүүнөн көрөбүз силерди кандай ашырганарды. Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдан тарта эле сот реформасын ишке ашыруу керек деп айтылып келет. Бирок иш жүзүнө келгенде эмнегедир сот реформасы жай жана натыйжасыз жүрүп жаткандай түр калтырат. Кайсы бир деңгээлде сотторду алмаштыруу процесстери жүрүп атат, аны талкуулоо процесстери, бирок ошол эле кезде биз көрүп аткандай кээ бир сот чечимдери мурдагыдай эле ошо күмөн санаткан, суроо туудурган чечимдер болуп атат. Кээ бир соттук дайындоолор өзгөчө жогорку сотко, конституциялык сотко дайындоолордо өтө күмөн көп туудурган сот ишкерлеринин, соттордун тандалып калышы албетте бул реформа кайра эле буга каадасынча токтоп калышы же эч кандай жыйынтык бербешинен кабар бергенсиз бирок. Ошону менен бирге эле учурдагы президентке карата экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери тарабынан үй бүлөлүк башкарууга жол ачылышы мүмкүн деген дооматтар айтылып калып жүрөт. Президент Жээнбеков өзүнө карата дооматтарды четке кагып, эч кандай үй бүлөлүк башкарууга жол бербей тургандыгын айтып келген. Алды эч качан мен кириштирбейм, бир туугандарымы. Тим более Асылбекти да киришпейт. Аны мүмкүнчүлүк да жок. Ага мен жол бербейм киришкенге. Мен Бакиевдин, Акаевдин ачык айта биринчи айтып атам фамилияларын, алардын тагдырын көргөмүн өз көзүм менен. Мен андай болгум келбейт. Мен дагы 6 жылдан кийин Кудай кааласа, Кудайым буйруса, насип кылса, сыйдангарда элдин арасында көчөдө башымын көтөрүп басып жүргүм келет мен дагы. Серепчи Эмил Жураев президент айтылган дооматтарды эске алып, көзөмөлдү күчөтпөсө кесепети оор болуп калышы мүмкүн дейт. Өзүнүн бир тууган иниси бар албетте, баарыбыз билгендей, парламенттеги эң маанилүү салмактуу депутаттардын бири, буга чейин да ошондой болуп келген киши ал Асылбек Жээнбеков. Дагы бир тууганы агасы элчи болуп келатат. Булардан башкасы эми көбүн эсе жана өкүл туугандары бар экен,
жана куда туугандары бар экен деген сөздөр айтылып келе жатат. Булар боюнча менимче эгер чындыгында президент ушундайдан арылып таза бийлик алып барам дечү болсо, булар боюнча бир так жана ишенимдүү коммуникация берүүсү жана андай үй бүлөлүк башкарууга кирише баштабагандыгын аныктап кетүүсү өчө зарыл. Антпесе албетте бул да болсо кайра эле кошумча буга чейин башка сындар айтылып келатканга кошумча дагы да болсо проблема болуп калышы мүмкүн. Жээнбековдун командасы аны эл арасынан чыккан жөнөкөй жетекчи катары көрсөтүүгө умтулууда. Бул жагынан өзү да 1 жыл бою дал ушундай позицияны карманууга аракет кылды. Эксперттердин пикиринде Жээнбековдун иштөө стили, кулк мүнөзү ошого төп келет. Муну айрымдар пиар катары баалап келгени туура эмес көрүнүш дейт саясат талдоочу Алмаз Акматалиев. Муну дагы баалап кетсек болот, себеби президент өзү көрсөтүп атат баягы мындай эл арасынан жөнөкөй үй бүлөдөн чыкканын. Эми бул албетте баягы муну кээ бирлер пиар тигүү деп атышат, бирок баягы нукура кыргыз экенин, нукура баягы айылдан чыккан, элге жакын, элдин турмушун жакшы билген адам катары өзүн көрсөтүп аткан. Бул мүмкүн өтө деле чоң маанилүү нерсе эмес, бирок Кыргызстандын шартында бул маанилүү нерсе. Себеби президент баягы биздин проблемаларды билет, элдин сөзүн угат экен, элдин мүдөөсүн түшүнөт экен деген пикир жаралып калды. Бул жакшы нерсе. Чынында эле айрым адистер Жээнбековго 1 жыл ичинде берилген ишеним акырындап азайып баратканын белгилешет. Эксперттер президент үчүн кийинки жыл анын дараметин аныктоочу жыл болот деп эсептешет. Жакын арада Айбек Бусурманкулов баштаган демилгелүү топ президенттин 1 жылдык ишмердүүлүгүн талкууга алып чыгып, элдик курултай өткөрүү алдында турат. Ага президент Сооронбай Жээнбеков чакырылып, элге 1 жылдык иши тууралуу отчет берери айтылып жүрөт. Жуудар Бузумов, Канимет Биримкулов, Next TV күндүн темасы үчүн.